Кыргызстан Баткенден башталат. Дал ушундай аталыш менен Раззаков шаарында флешмоб уюштурулду. Ага аталган шаардын таланттуу улан кыздары катышып, өнөрлөрүн тартуулады. Иш-чарада лейлек күрөшүнүн өзгөчөлүгүн 20 чукул бала көрсөттү. Алардын салмак категориясы 30дан 70 килограммга чейин. Флешмобтун максаты өспүрүмдөр арасында улуттар аралык ынтымакты бекемдөө. Эске сала кетсек, Кисфана шаары Раззаков деп өзгөртүлгөн. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров март айында кол койгон. Мыйзамдын максаты өмүрү өрнөк инсандын ысымын түбөлүк калтыруу, улуттук идеологияны чыңдоо болуп саналат. Көп улуттуу район болгондуктан ошон үчүн окуучуларды улут аралык ынтымакка бекемдөөгө, достукка, биримдикке чакыруу максатында ушундай ар кайсыл улуттун кийимдерин кийгизип ушундай флешмоб уюштурдук. Негизи флешмобдун максаты балдардын арасындагы улут аралык биримдикти чыңдоо, бекемдөө. Күрөшкө 5 жыл катыштым. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Машыктыруучум Сапар агайга чоң рахматымды айтам. Ошол. Бул негизи бул лейлек күрөш, кыргыз күрөшү жакшы күрөш. Өзүң ден соолугуңа дагы чын болосуң.